Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatly tuğanlar, Arap tili sabaqtarыбызды улантабыз. Kitebimizin adı Durusul Lugatil Arabiyyati li gayri natiqina biha. Arap tili sabaqtары ал тил менен сүйлөгөндөр үчүн аттуу китеп. Ошол китептин 18 сабагын аяктаганбыз. Азыр иншаллах Аллахтан жардам сурап, ошол 18 сабактын көнүгүүлөрүн окуп өтөбүз. Бисмилlah. Китептин 101 бетиндеги тамарину көнүгүүлөрдөн баштайбыз. Тамарину деген көнүгүүлөр, тамрин болсо бир көнүгүү. Тамарин көнүгүүлөр 3 жанынан көп көнүгүү. Биринчи көнүгүү ажиб анил ас'илатил атияти мустa'милан ал-мусанна. Келерки суроолорго экилик түрдөгү ысымды колдонуп жооп бер дейт. Al-musanna деген экилик сандагы ысымды колдонуп жооп беребиз. Кам қаламан индака. Кам қаламан, канча калем бар дейт. Индака сенде. Сенде канча калем бар? Жооп беребиз. Инди, менде қаламани. Эки калем бар. Алиф нун кошуу менен экиликке айландырабыз. Экинчи кам китабан индака. Сенде канча китеп бар дейт. Жооп беребиз. Инди китабани. Менде эки китеп бар. Үчүнчү кам саббуротан фи фасликум. Фи фасликум деген силердин классыңарда кам саббуротан канча доска бар. Жооп беребиз. Фи фаслина биздин классыбызда саббуротани эки доска бар. Кам риялан индака ал-ана я Лайла. Эй Лайла, ал-ана деген азыр. Азыр сенде канча риал бар дейт. Риал, канча риал бар? Саудиянын акча бирдиги риал болот. Сенде канча риал бар азыр эй Лайла? Лайланын ордуна жооп беребиз иншаллах. Инди риялани. Менде эки риал бар. Ал-анан кошсоңуздар деле болот. Кам ухтан лака я Алию. Эй Али, сенде канча кыз бир тууган бар? Жооп беребиз. Ли ухтани. Менин эки кыз бир тууганым бар. Кам амман лака я Аминату. Эй Амина, сенин канча агаң бар? Амман деген атабыздын эркек бир тууганы. Ошо сенин канча агаң бар деп жатат. Жооп беребиз. Ли аммани. Ли аммани. Менде амман эки агам бар. Кам садиқан лака я Мухаммаду. Эй Мухаммад, сенин канча досуң бар? Мухаммаддын ордуна жооп беребиз. Ли садиқани. Менде эки дос бар. Кам толибан жадидан фи фасликум. Силердин классыңарда кам толибан жадидан канча жаңы окуучу бар? Канча жаңы студент бар? Жооп беребиз. Фи фасликум силердин деп сурап жатат. Демек биздин дейбиз. Фи фаслина биздин классыбызда толибани эки окуучу сыпатындагы экилик кылабыз. Жадидани. Фи фаслина толибани жадидани. Эки жаңы окуучу бар. Кам масжидан фи кариятика я Закария. Эй Закария, фи кариятика сенин айылыңда кам масжидан канча мечит бар? Которгондо арка жактан баштап которсок жакшыраак болот туугандар. Эй Закария, сенин айылыңда канча мечит бар? Жооп беребиз. Фи карияти сенин деп жатат. Демек менин дешибиз керек. Фи карияти менин айылымда масжидани эки мечит бар. Кам фундукон фи хаза шари'i. Кам фундукон канча мейманкана дейт. Фи хаза шари'i бул көчөдө канча мейманкана бар дейт. Жооп беребиз. Фи хаза шари'i бул көчөдө фундукони эки мейманкана бар. Же болбосо бул көчөдө дебей эле фихи фундукони десек да болот. Анда эки мейманкана бар.
Kam Bunu okup turubuz. Kam ahon laka ya Suadu. Ey Suad, senin kança erkek bir tuğanın var? Suad деген kız kişinin adı. Жооп беребиz. Li аховани. Менин эки эркек бир тууганым бар. Вау тамгасын алып келебиз туугандар. Ахони эмес, не аховани. Аз бизге түшүндүрөт. Мынакей бул жакта ал аху мусаннаху аховани дейт. Ал аху мусаннаху анын экилик саны аховани болот деп атат да. Ахони болбойт, аховани болот. Вау тамгасы бар болчу туугандар, негизи бирдик сүрөтүндө ахун абундарда вау тамгасы бар. Бирдик сүрөтүндө кесилип кетет болгону, экилик көптүк түрлөрүндө кайра ушундай болуп кайтып келет. Экинчи көнүгү икра вактуб, оку жана жаз. Окуп өтөбүз. Сиздер дагы жазыңыздар. Халидун лаху бунани ва бинтани. Халид анда эки бала, эки кыз бар дейт. Фи хазал байти, бул үйдүн ичинде гурфатани кабиратани, эки чоң бөлмө бар. Үчүнчү, Фатимату лаха тифлани сагирани. Фатима анда эки кичине бөбөк бар дейт. Ли айнани ва узунани ва ядани ва рижилани. Менде эки көз, эки кулак, эки кол жана эки бут бар дейт. Кийинки Фи хазал хайи мадрасатани. Фи хазал хайи, бул аймакта мадрасатани, эки мектеп бар. Салатул фажри, багымдат намазы, ракаатани, эки рекет. Лил байти мифтахани, үйдүн эки ачкычы бар дейт. Лил байти мифтахани, үйдүн эки ачкычы бар. Лиман хатанил бакаратани, бул эки уй кимдики? Хума лил фаллахи, ал экөө дыйкандыкы. Ахазани табибани мин инкал тарра, бул эки дарыгер Англияданбы? Ла хума мин Франса, жок, ал экөө Франциядан. Фи карияти масжидани сагирани. Фи карияти, min айылымда масжидани сагирани, эки кичине мечит бар. Эки кичине мечит бар. Үчүнчү көнүгү Иqra'il amsilatel atiyata thumma da' fil faraghi fima yali tamyizan likam wadbit akhirahu. Келерки мисалдарды оку жана бош жайларга тамиз кой, акыркы аракетин коюу менен биргеликте дейт. Бош жайларга туугандар тамиздерди коет болчук. Сиздер үйүңүздөрдөн жазышыңыздар керек болчу. Мынакей мен да жаздым, бирок окшошу шарт эмес. Мааниси туура болсо болду. Мааниси туура болсо болду. Каалаган сөзүңүздөрдү коюңуздар. Мисалдарын окуйлу. Кам ухтан лака, сенин канча кыз бир тууганың бар? Кам коламан индака, сенде канча калем бар? Кам сайяратан фил жамиати, университетте канча уна бар? Эми төмөндөгүлөр бош жайларга тамиз коебуз туугандар. Тамиз насб абалында болуш керек, фатха менен мындай. Кам китабан индака, сенде канча китеп бар? Сиздер каалаган сөзүңүздөрдү коюңуздар туугандар. Мааниси туура болсо болду. Кам ахон лака, сенин канча байкең бар? Кам байтан фи хаза шари'i, бул көчөдө канча үй бар? Кам масжидан фи кариятика, айылыңда канча мечит бар? Кам толибан фи фасликум, силердин классыңарда канча окуучу бар? Кам шахрон фи санати, бир жылда канча ай бар? Кам ажалатан лиддарражати, велосипеддин канча дөңгөлөгү бар? Велосипедде канча дөңгөлөк бар дейт. Кам нафизатан фи гурфатика, сен бөлмөңдө канча терезе бар? Кийинки көнүгү, төртүнчү көнүгү хаввилил мубтада'a фи кулли минал жумалил атiyati ila musanna. Келерки ар бир сүйлөмдөрдөгү муптадаларды экилик санга айландыр дейт. Хаза муптада китабун хабар, хаза муптада коламун хабар,
Hazihi mubtada mistoratun khabar. İsim işaralарды не мубтада экен, ошоларды экилик түргө айландырабыз. Экилик түргө айландырганда хабарын да сөзсүз түрдө эмне кылабыз туугандар? Экилик түргө айландырыш керек. Хазани китабани. Бул экөө китептер. Түшүндүрүп айтканда бул экөө эки китеп деп жатат. Хаза қаламун, бул калем. Хазани қаламани, бул экөө эки калем. Хазихи мисторатун, бул сызгыч. Хатани мисторатани, бул экөө эки сызгыч. Бул экөө эки сызгыч. Кийинки хаза толибун, бул окуучу. Жазабыз хазани толибани, бул экөө эки окуучу. Хазихи толибатун, бул окуучу кыз. Өйдөдөгү окуучу эркек болчу, бул окуучу кыз. Хазихи толибатун, бул окуучу кыз. Хатани толибатани, бул экөө эки окуучу кыз. Хазар роджулу мударрисун, бул киши мударрисун мугалим. Жазабыз хазанир роджулани, бул эки киши. Mudarrisani, эки мугалим. Хаза толибу минал хинди. Хаза толибу, бул окуучу, минал хинди, Индиядан. Хазани толибани, бул эки окуучу, минал хинди, Индиядан. Минал хинди деген ошо моделин алып туугандар. Хазихи саату минал ябани, бул саат Япониядан. Хатани саатани, бул эки саат, минал ябани, Япониядан. Хазихи сайяроту лил мудири, бул уна мүдүрдүкү. Хатани сайяротани лил мудири, бул эки уна мүдүрдүкү. Лиман хазал мифтаху, бул ачкыч кимдики? Лиман хазани, бул туура эмес, ал мифтахани, бул эки ачкыч кимдики дейт. Акыркысы лиман хазихил мил'акоту, бул кашык кимдики? Лиман хатанил мил'акотани, бул эки кашык лиман кимдики дейт. Бешинчи көнүгү икра ил калиматил атията вактубха ма добти авахириха. Төмөндөгү сөздөрдү оку, келек сөздөрдү оку жана аракеттерин коюп жаз дейт. Акыркы аракеттерин коюп жазабыз туугандар. Калбани, эки ит. Мактабани, эки парта. Бардыгын акыркы ал-мусаннанын акыркы аракети экилик ысымдын дайыма касыр болот туугандар. Бул жерде Европтун белгиси бул касыр эмес, анын алдыңкы алиф, кээде я, кээде алиф боло алмашат. Ошол Европтун белгиси ошол жакта болот. Иншаллах алдыда өтөбүз туугандар, алар тууралуу. Демек эки ит, мактабани, эки парта, комисони, эки көйнөк, ахавани, эки байке, эки үкө же болбосо эки эркек бир тууган, кененирээк айтканда, миндилани, эки бет арчы, мисторотани, эки сызгыч, ухтани, эки кыз бир тууган, имроатани, эки аял. Алтынчы көнүгү санни ал калиматил атията, келерки сөздөрдү санни деген мусанна кыл деген сөздө экиликке айландыр деп жатат да. Сайяротун сайяротани, бир машина, эки машина. Тобибатун тобибатани, бир даргир аял, эки даргир аял. Валадун валадани, бир бала, эки бала. Луготун луготани, бир тил, эки тил. Содикун содикани, дос, эки дос. Тажирун тажирони, эркек содагер, эки эркек содагер. Мил'акатун мил'акатани, кашык, эки кашык. Мударрисун мугалим, мударрисани, эки мугалим. Бабун эшик, бабани, эки эшик. Исмун ат, ысым, исмани, эки ысым. Хаза хазани, бул экөө. Исм ишаранын экилик түрү. Бул деген туугандар женский кечиресиздер мужской родко колдонулат, мужской родко. Экилик түрүн экен хазани. Хазихи женский родко колдонобуз, экилик түрүн экен хатани. Эскертип айта кетчү нерсе туугандар мына. Хазанын экилик түрүндө алиф кошпойбуз, ха деген созуп жатканда. Ошого эле нун кошулат акырына. Ал эми женский родтукуна караңыздар, ха дегенде алиф кошуп жазабыз.
Ушундай айырмачылыгы бар. Хатани. Бул жерде жаңы сөздөр, әл-калимату деген сөздөр, әл-жадидату жаңы. Кам деген тугандар бул исму истифхам юс'алу бихи анил адад деп айтылат. Суроо берүүчү кысым, аны менен санды сурайбыз. Бир нерсенин санын сурайбыз тугандар. Кам менен суроо берүүчү сөз. Демек не канча деген суроо берүүчү сөз тугандар. Түшүнүктүүрөөк кылып айтканда, канча деген суроо берүүчү сөз экен? Кам. Камдан кийин тамиз келет тугандар, алдыңкы сабакта айттык. Ал-иду деген майрам. Ал-иду майрам. Ал-ажалату дөңгөлөк. Ажалат бул жим көптүк түрү. Бир дөңгөлөк, ажалатун дөңгөлөктөр. Ал-хайю ахяун деген аймак. Аймак. Ар-риял риялат. Сауд Арабиянын акча бирдиги некен? Риал, риалат. Риал, риалдар. Ракаатун, ракаат. Рекет. Бир рекет, эки рекет, 3, 4, 5 рекет намаздагы. Ал-мистороту сызгыч, масатир сызгычтар. Ушу менен 18-ci сабак аяктады. Түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо комментарийге жазып калтырыңыздар. Азыр болсо ушул жерден токтойбуз. Валлаху а'лам ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.